Eneken bereken gölüküm, eneken tavılgıs bereken, eneken üçün bir yaşaybız ey, altının gölüküm bereken. Өзүн Дилдекан деп тааныштырган Жаран бул жака 1 ай мурун келген. Буга чейин көчөдө алкоголдук ичимдик ичип үй жайсыз жүргөн. 2006 жылдан баштап коңшу Казакстанда жалданып иштеп келгендигин айтат. Өзүнүн 5 баласы болгондугун, алардын бардыгы каза болуп калгандыгын билдирди. Менби ыйлап деген тиги эми кайсы жака барам десем, скорый чакырып туруп салып ийди, анан келдим. Мына жакшы жашап атам. Кийим берди, мынакей. Тамагыбыз 3 маал. Жакшынакай тамак, пряник-сыраникине чейин берип, жакшылап багып атат. Анан эми кандай максаттарыңыз бар алдыда? Ушул жерде эле болом деп атасызбы же кандай болот? Ушул жерде болбогондо анан кайсы жака барам мен? Ушул жерде болом. Эч жака барбайм, карыялар үйүнө да барбайм. Реабилитациялык борбордун жетекчисинин айтымында үй жайы жок жарандар үчүн ачылган борбордо 20 киши жашап жатат. Анын ичинен 6 аялдар. Көбүнесе көчөдө үшүп жүргөн жарандар келип, жылынып, чай ичип кайра кеткендер дагы бар. Ал эми борбордо туруктуу жашап жаткан адамдардын басымдуусу жашы өтүп калган жарандар. Алар үчүн бардык шарттар каралган. Көбүнчө эми карган кишилер да, биякта постоянно тургандардан карган кишилер, багар көрөр жок. Тугандары карабаган, балдары карабай калган ушундай адамдар бар, карган. Анан скорый помощь алып келет, көчөдө баягы жатып тоңуп калбасын деп, көчөдө жаткан мастарды терип келет. Анан эмелер келет, ГОУДдан милиция кызматкерлери да алып келип турат. Ошондой көчөдө уктап мас болуп калгандарды алып келет. Анан бияктан соолугуп, оңолуп, үй жайы болсо кайра кетишет. Үй жайым жок, барар жерим жок десе, биякта калышат да. Үмүт Каракол аталышындагы реабилитациялык борбор Каракол шаарындагы Салиев көчөсү 20 дарегинде жайгашкан. Үйдү ижарага алышып, айына 10 000 сомдон төлөшөт. Бул каражатты Каракол шаардык мэриясы өткөн жылы алдын ала 1 жылга үй ээси менен келишим түзүп төлөп беришкен. Борбордун ачылгандан бери 300дөй жаран кайрылган. Тамак аштарын өзлөрү бышырышат. Очеред биякта эме дежурствонун графиги бар. 2-2ден киши коюп койгонбуз. Өзлөрү ошо обед, ужин, завтрак жасайт. Анан продуктулар ошол мэрия аркылуу берилет, башка адамдар аркылуу берилет, же өзлөрү иштеп таап келгендер бар. Ушундай эми Кудай кыскасы кам көрөт да. Анан бул жерге көбүнчө ошол репцентрдин ачылышына бул вице-мэр Гүлназ Жеңишевнанын көп салымы бар да. Ошол киши көп аракет кылып, анан ушул жак ачылды. Ошо чогуу иштешип атабыз. Азыр эми ошо көмүр керек. Анан эгер кийим-кечек болсо деле, ошо эски кийилбей калган кийимдер болсо, биз бияка көчөдөн келгенде аябай начар кийинип келишет. Анан бияктан кийинтип, кайра жуунтуп, тазалантып, анан эски кийимден ыргытып, ушундай аракет кылабыз. Анан дары-дармектер да керек. Грипп болушат, же давлениясы көтөрүлөт, же түшүп кетет, же бут ооруйт, ушундай дары жагынан да жардам болсо жакшы болот. Жакындарына кереги жок жарандар мынтип баш калкалап күн кечирүүгө жай тапкандарына ыраазы болуп жашашууда. Тазалыкка үйрөнгөн чоң ата, чоң эне курагына келип калган жарандар бул жакта бири-бири менен бир туугандай эле болуп калышканын көрүүгө болот. Негизи иштешкенибизге мэрия менен 3 жыл болот. Ошо Красный Крестке башында тамакташып иштеп жүрдүк. Анан кийин аякта шарт болбой, анан азыр ушул үйдү арендага алып, ушул жакта иштетип атабыз. Бул жерге келип иштеп атканыма мен Кудайга ыраазычылык билдирем. Анткени тиги көчөдө багар көрөрү жок деп чычырканак түндө калган кишилерди алып келет экен мияка. Анан ошолорду багып, өзүбүздүн атабыздай, энебиздей көрүп, өзүбүздүн эле тиги жакындарыбыздай көрүп эле бардык жагын караштырып, ошо багып каралашып атабыз. Кичинекей балдар сыяктуу мындай колго түшүп калгандай мындай такыр четке кагылып, бул обществодон четке кагылып эле такыр эле өзүлөрү ушундай кирпи болуп калышкан да. Тийсең эле колуңар тийгизсең эле кирпи болуп эле жамына калыш. Кезекке туруп, үй жыйнап, тамак жасап, эмгекке дагы тартылышат. Тамак аш, кийим-кече жагынан жардам болсо жакшы болмок деген ойлорун дагы билдиришти. Салтанат Сарыкеева, Алтынбек Исаев, Асылбек Касанов, Ысык Көл жаңылыктарына.